Жана ошондой эле чыныгы алым факихтер ким десе, ошол Куран сүннөттү карманган, Аллах Тааланын китебини, пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнү, сахабалардын жолуну жолдогон, ошолордун түшүнүгү менен түшүнгөн адамдар мына ошолор чыныгы алымдар. Анткени шариатта илим деген эмне? Илим деген бул Аллах Тааланын пенделерге милдет кылган, жүктөгөн нерселерин үйрөнүү. Аллах Таала кайсы нерселерди пенделерге жүктөдү жана кайсы нерселерден кайтарды адамдарды. Ошол нерсени үйрөнүү. Аны кайсы жактан үйрөнөбүз? Аны пайгамбар аркылуу гана үйрөнөбүз. Аллах Таала менен пенделердин ортосундагы элчи бул пайгамбар. Пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам кайсы нерсени алып келди? Аллахтын китебин алып келди. Куран. Демек, биздин илим алуучу булагыбыз биринчи Куран, Аллахтын сөзү, андан кийин пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери, ошол Куранды чечмелеп, түшүндүрүп берген, толуктаган, баяндаган хадистери. Андан кийин ошол Куран сүннөттү эң жакшы түшүнгөн пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламдан талим алган сахабалардын илими. Мына ушул чыныгы илим болот. Демек, чыныгы алым деп ошол Куран сүннөттү билген адамдарды, сахабалардын түшүнүгү менен түшүнгөн адамдар, мына ошолор чыныгы алым болот. Андан кийин келип чыккан илимдер, пайгамбарыбыздын доорунда жок болгон илимдер, сахабалардын доорунда жок болгон илимдер, ал эч кандай шариатка тиешеси жок. Аны билген адамдар алым болуп эсептелинбейт. Мындайча айтканда, бидаттардын баардыгы, бидатчылардын баардыгы ошол бидат илимдеринен канча үйрөнсө деле ал алым болуп саналбайт. Анткени ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда жок болгон илим, сахабалардын доорунда жок болгон илим. Кантип ал алым болуп саналат? Демек, чыныгы алымдар, чыныгы факихтер, динди факих деген динди жакшы түшүнгөн, диндин өкүмдөрүн жакшы түшүнгөн адамды айтат. Ошолор мына Куран сүннөттү жакшы түшүнгөн адамдар, Куран сүннөттү билген адамдар. Кайдагы бир ойчулдар эмес.